Саламатсыздарбы, жалпы факт KG YouTube каналынын көрөрмандары. Биз бүгүн элдик табып Хашим Зайналиев мырза менен элдик медицина тууралуу сөз кылабыз. Саламатсызбы агай? Биздин эң эле биринчи сурообуз азыркы учурда салттуу медицина кызматкерлери элдик медицинаны бул эскечилик, өмүрдү тобокелге салуу деп айтып атышат. Буга сиздин оюңуз кандай? Бисмиллахиррахманиррахим. Бардыгы мактоолор жараткан Аллахыма болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи саламга саламдар жана салаваттар болсун. Бардык сиздер аркылуу Кыргызстандын элүү журтуну кечеги Ороза майрамы менен куттуктаймын. Элүү журтубузга тынчылык, аман-эсенчилик, бейпилчилик жана чың ден соолук, узун өмүр каалайм. Алла Тааланын рахматы бүт Кыргызстанга жана момун мусулмандардын катарында жалпы Кыргызстан элүү журтуна дайыма жаадырап турсун. Өтө мени күткөн, өтө мени кызыктырган суроо бердиң. Азыр ушул суроо өтө мындай актуальный болуп, интернет беттеринде азырча биздин Кыргызстанда өтө катуу мындай талкуу жүрүп атат да. Өтө маанилүү суроо. Дагы бир жолу айткым келип атат. Ушул биздин маселебизге терең көңүл буруп, түшүнүп, анан мага ушуну тикеп суроо берип атканыңа сенден Аллахым ыраазы болсун. Себеби мен чын айтканда кубандырып жибердиң да биринчи сурооң менен элечи. Биз салттуу медицина кызматкерлери мындай табаптар сындардан мурда абал өздөрүнө мындай күзгүдөн карап туруп, өздөрү эмне иш кылып атат, ким өзү таанып билип алсын деген ойду айткым келип атат да. Мына мен 8 жылдан ашык убакыттан бери элдик медицина, же альтернатив медицина иш кылам да. Ушул күндөрү деле эч бир күндө пациентсиз калганым жок да, алхамдулилла. Аллага шүгүр. Эл мына Кыргызстандын эли 100% десем болот, биринчи ошол врачтарга барып кайрылат. Врачтарга барып кайрылат, врачтардан диагностикадан өтөт, анан кийин дарыланат. Ошол эл журт, ошол ооруган бейтаптар ошол врачтардан пайда таппагандан кийин альтернативный жолду издейт да. Кантип бул дарттан арылсам экен депчи. Андан кийин табаптарга барат, эшигин такылдатат да, табаптарды ага чейин табаптарга эч ким келбейт. Акыры мен табапмын да, букаларың бар да. Мага ошол күнгө чейин медицинадан дарылоосуз медицинадан карабай койгондон кийин акыры аргасы төгөнгөндө анан келет. Ал ушуну мындай врачтар түшүнүп алсынчы. Мага келбейт. Бисембесең азыр деле барып көрсөтөм. Мисалы 5 адам келген болсо, бардыгы тең врачтардан чыккандар келет. Врачтардан чыккандар келет да. Биринчи дагы бир жолу айтам да, түшүндүрөм. Ушу врачтар көңүл буруп алсын. Кыргызстандын эли почти 100% врачтарга ишенет. Врачтардан үмүт кылат, врачтар бизди дарылай алат деген ишеним менен барат. Андан врачтардан пайда таппагандан кийин, ал оорусун арыл албагандан кийин, врачтан пайда таппагандан кийин кандай жол менен ушу дартыман арылсам керек деп адам ойлонот да. Анан жол издейт. Жол издеп отур, анан табаптарга барат да. Көрдүңөрбү? Ошондуктан ошол врачтар мындай табаптар асылардан мурда өздөрү жөнүндө ойлонсун деген сөздү айтып атканым себеби ушул. Эгерде ошолор врачтардын, бейтаптардын толук камсыз кылса, кызматын кылып, ошол ыраазылыгын тапса, оорудан айыктыра алса, алар табаптарды издебейт. Табаптарга муктаж да эмес болуп калат элчи. Эл муктаждыктан табаптарга келип атпайбы? Көрдүңүзбү? Ошондуктан мен айтат элем да, абал өзүндөгү бир өздөрү кандай иш жасап жатат, абал мындай карап көрсүнчү, эмне иш кылып жатат. Ошол мен дагы бир жолу түшүндүрүп айтам, жөнөкөй тил менен айтайын, фактически айтайын да. Медицина капа болушпасын ошол врачтарчы. Эми хирурга операцияларды дагы өтө көпчүлүгү туура эмес. Туура эмес болсо дагы жасашат да. Андан кандай бир пациент мындай натыйжа алат да, пайда алат да. Андан кийин терапиялык жактары баардыгы туура эмес дарылайт. Жөнөкөй эле бир мисал айтайын, жөнөкөй өттүн бир холецит деген оорусу болот. Ошону дарылаганды билбейт. Медицина дарылай албайт, колунан келбейт. Анан кантип анан кийин элдин ишенимин актай алат? Бул бардык ошол Кыргызстандагы врачтар дарылай албайт десек туура болобу?
Жок, мен бuna жерде врачтар дегенде сөз болгондо мындай тагыраак тактап аныктап алышыбыз керек да. Мисалы врачтардын арасынан мисалы ыймандуулар бар да. Инсаптуулар бар. Врачтардын арасынан ошол өзүлөрүнүн ошо дарылоос туура эмесин түшүнүп жүргөн врачтар дагы бар да. Ошол врачтар түшүнүшөт. Ушул медицина бизнеске эле ооп кетти, элди биз кыйнап коюп атабыз деп альтернатив жолду издеп жүргөн врачтар бар. Ошондуктан биз мисалы мен өзүм врачтар менен каршы чыккым келбейт. Врачтар жамандагым да келбейт. Бирок врачтар түшүнүш керек. Мына мен бир ыймандуу врачтарды айттым. Врачтардын 80%ге жакыны маңкурт болуп калган да. Маңкурт болуп калган. Эмне үчүн маңкурт деп атам? Анын себеби өзүнүн пациенти айыкпай атканын көрүп турат да. Көрүп турса дагы өзүнүн дарылоосу туура эмес экенин көрүп турса дагы ушуну өзгөртөлү деп өздөрү умтулбайт. Ооба, мен мисал бул 1, 2, 3 эмес, миллион мисал келтире алам. Эмне себептен? Вот ошону врачтардан барып сурашыңар керек да. Эмне үчүн? Сиздин пикириңизчи? Мен пикирим айттым го, бул маңкурттук деп атпаймынбы? Ошондуктан силер маңкурт болуп калдыңар десем, мени жаман көрүшөт. Мен ушул маңкурттук сөзүн бардык врачтарга айтпайм. Врачтар алыс ыймандуу, инсаптуу. Мен алардын азыр мына мен 1-2 жылдан бери врачтар менен сүйлөшүүлөр жүргүзөм да. Ошондо врачтар өздөрү да айтат, ооба биз ушундай болуп калды. Ал тургай врач өзү ооруп калса дагы, мисалы айталы хирург врач ооруп, жүрөгү ооруп турган болсо, кардиолог врачка барыш үчүн тааныштары менен ортого барып салып туруп барат да. Себеби барып көрүнгөндөн кийин ашыкча да 1-2 дарын кошуп коюшат. Рецепткечи. Бир мисал айтып атам да. Чындыгында азыр элди сактап калуу маселеси келип чыгып атат. Мына бул пандемиянын кесепетиненчи. Эми мындай карап отурганда силерге мен өптөгө миңдеген фактыларды айтып бере алам. Доказательство көрсөтө аламын. Өздөрүнүн иши туура эмес экениничи. Биз Кыргызстандын өз көз карандысыз эместигине пайдаланып биз тескеринче врачтарды кызматташууга эле чакырып келе жатам. Кызматташайлык, иштейлик. Анан кийин мүмкүн болсо эмне бар Кыргызстан эли журтунун ден соолугун оңдоодон тышкары коңшу мамлекеттердин ден соолугун оңдойлу. Алар бул жакка келсин, чет өлкөдөгүлөр келсин. Анан биргелешип Кыргызстандын экономикасын көтөрөйлүк деп баарын чакырып келатам. Алар өздөрү тебекеберчилик кылып атат. Демек, салттуу медицина менен элдик медицина биригип иш алып барса болот? Болот, эмнеге болбойт экен? Сиз жана айтып калбадыңызбы, өзү врачтар дагы тааныштар аркылуу барышат депчи. Анан бизде бир суроо бар да. Биздин бийлик тараптагылар, чоңдор десек болобу, алар ооруп калышса, Кыргызстандыкына эмес, чет мамлекетке барып дарыланып келишет. Анан бул алардын дагы ушул биздин салттуу медицинага ишенбегендиктенби же кандай деп түшүнсөк? Жок, бул жерде бир нерсени түшүнүшүбүз керек. Салттуу медицина дегенде дүйнөлүк медицинанын бирдиктүү системасы бар да. Бирдиктүү баардык тең. Мисалы Кыргызстандын медицинасы болобу, Россияныкы болобу, Туркияныкы болобу, баардык бирдиктүү система. Кеп ошол системаны кантип пайдаланууда турат да. Биздин врачтар пайдалануу профессионалдык деңгээли мисалы Россияныкына караганда, Түркияга караганда төмөн болуп атпайбы? Өздөрүнүн профессионалдык деңгээли кыргыз врачтарыныкы жалпысынан караганда да, эми арасында кыйындары да бар. Төмөн болуп атпайбы? Биринчиден, экинчиден чет өлкөгө дарыланып кетип аткан чиновниктерди ким жөнөтөт деген маселе бар. Маселе ошол кыргыз врачтары өздөрү рекомендация ошол жака бар деп. Карында ошол чиновник мисалы медицина менен иши жок да. Медицина мисалы айтайлы, билим берүү министрин айтайлы. Медицина менен такыр байланышы ооруп калган болсо, врачтарга барат. Анан врачтар бул жерде өздөрүнүн министрден чочушат да. Анан дарылаштын көзүн жеткенден кийин айтат. Мисалы мына азыр Ташиевди айтып көрөлүк. ГКМ төрагасы, мамлекеттин таасирдүү адам туурабы? Ал кимге барды азыр? Ал Жалал Абаддагы кардиохирург бар. Ким эле фамилия? Калдарбек Абдыраманов деген. Ал Минздравдын штатный кардиохирургу. Ал айтты, жүрөгүндө тромб бар да. Микроваскулярный частындачы. Айтты, биздинки Кыргызстандын кардиотерапевттери муну оңдой албайт. Германия оңдойт деди. Ошонун рекомендациясы менен ташып Германияга барып атабы? Көрдүңбү?
bir чиновник да айтат, mana biz hech hozir mana 28 fevralda borib da qaytib keldi. Janjal chegib ketib. Mana kim jo'natib o'tadi? O'sha o'z vrachlar o'zlari jo'natib o'tadi. Alar. Ошо чиновниктер билип атат да ошо врачтардын алы жетпейт экенин. Кандай ойлойсуз? Ошол чиновниктер ошол врачтардын билим деңгээлин жогорулатууга аракет кылышы керекпи же врач жиберсе кайсы мамлекетке жүрсө ошол жака барып да бул дагы маанилүү суроо да, кара. Анткени чиновниктер акчасы бар, алар барып атышат, карапайым калып калып атпайбы? Карындашым мындай да. Биз азыр рыночный экономиканын шартында жашайбыз, туурабы? Мисалы, сен товар өндүрүүдө, чыгарууда, сатууда конкуренция бар да. Бирок медицина кызматында конкуренция жок да. Көрдүңбү? Медициналык кызматта конкуренция жок да. Монополизация кылышып алган. Мына азыр Кудайга шүгүр элдик бийлик колго тийип, мына Садыр Жапаров демилге көтөрүп, азыр элдик медицинаны жандандырайлы деп атат да. Элдик медицина азыркы медицина конкурент болуп чыгат да. Конкурент болуп чыгат дагы бейтапка тандоо укугу берилип атат да. Каалайсыңбы салт медицина пайдалана бер, каалайсың элдик медицина пайдалан. Кимисini пайда көрсөп, ден соолугун оңдоп ала бер деп мамлекет ошого мүмкүнчүлүктү ача баштады да. Түшүндүңбү? Азыр эми ушул жерде конкуренция уюштуруп атат. Эми азыр врачтар тополоң чыгарып атат. Эмне үчүн элдик медицинага уруксат берилип атат. Себеби билишет, өздөрү дарылоосу туура эмес экенин, натыйжасыз экенин, элдер пайдасы жок экенин билет да, өздөрү жумушсуз калат да эмичи. Эми элдик медицинанын кантип өнүктүрүү маселеси келип чыгып атат азыр. Мына Васайым сурооңдун башында айтпадыңбы? Таапчылыктар эркекке кайтып атабызбы деген сөздөр врачтар айтып жатат депчи. Бул жерде мисалы таапчылыкты мамлекеттик стандартын иштелип чыгыш керек да. Мамлекет стандарты. Мисалы бир у коргошу менен дарылаган таапта толук у коргошун пайдаланыш керек. Башка ошону гана пайдаланып элди дарылаш керек да. Мисалы башка ооруларга асылбаш керек. Мисалы сыныкчы, айталы, сыныкчы, мисалы ортопедтерге караганда жакшы сыныкчылар бар да, аябай жакшы салып коет да. Кол бут сынгандачы. Мисалы ал сыныкчыдан башка ишине аралашпаш керек. Кайсы бир убакта ошо сиздин ишмердүүлүгүңүзгө доо кетирип, сизди дагы соттойбуз деп ушундай сөздөр болгон эле го. Соттоду эле. Соттогон э? Болгондо да ондон ашып соттошту. Анан сиз соттолуп, бирок ошол коронавирус келип, ошо оо коргоштун маселеси көтөрүлгөндөн кийин баягы сизге кайра келип, баягы эле ошол учурда соттоп аткан учурда соттолсун деп жаткан депутаттар кайра оо коргошунду пайдаланууда, баягы элдик медицинада оо коргошундагы ошондо кайра макулбуз деп калышты да. Анан буга мен түшүнө албай турам. Учурунда сизге каршы чыгып, эми кайра оо коргошу менен дарылайбыз дегенде, кайра сизге кошулуп аткандарына. Депутаттардынбы? Эми карындашым эми Кудайым кечирген болсун, кыйбат көргөн. Ошо депутаттардын почти 100ге жакыны коррупционерлер да. Жашоо тиричи таза эмес да, харам менен иштегендер да. Муну артып чыкса, ушундай кылмыш иши табылат депутаттардынчы. Анан кайсы бийлик келбесин, ошо бийликтин музыкасын таңсап чөйрөт. Аларда андай акчасын байлыгын сакташ үчүн байлаусат. Ошо музыкачы аларда айбир, намыс деген нерсе жок да. Азыр мына Садыр Жапаров кызматтан кетсе, чыгачат, биз оо коргош пайдаланма дегенби дептир. Садыр Жапаровду айыптап чыгышат да. Көрдүңбү? Булар ошондой эл. Эми аларды сөз кылыштын кереги жок да. Так. Эми o korgoşunda meselesinde medicina takır karşıda. Bu medicinanın normatif pravo zakonu boyunca o korgoşunda faydalanılmaydı. Medicina da şunda öyle. Ayrıca bizim Kırgızistan'ın bazısında bizim branşta işini koyup hiç takır faydalandırmaydı. Öyle pasiyet öyle versin, faydalanmayısın hep öyle. Aynı Oşolardan var surayısın. Эми биз Кыргызстандын медицинасы карындашым. Бул европалык системада иштелип чыккан медицина да. Ошол эле бул коргошунду Франция пайдаланып атат да. Францияда фармацевтика компания чыгарат да, Европада врачтар назначение кылат. Как
гомеопатический средства катары. Буларды улар көз көр болуп байгаптыр. Анан баягы коргошу пайдаланайлы деп чыкса эле ызычы чыгарышты дагы президенти 6 миллион арасы калып барды Кыргызстан ошол 80% калып шайлады да бул кишини. Шуну мыскылдап чыгышты, ушундай акмак элде булар. Bir de dilimde doktor, kandidat, korgoşu medisinada mınday faydası var деген söz aytpay koydu. Ne tak aytpayız? Ana bir-birini kıtmırlanıp, bir-birini mıskıldap gülüp, erkin aytanı koydu. Sebebi, vrachlar özleri de kılmış geldi. Sebebi, darlos turamaz olup, bir kanti pasyentler götürüp alışadı. Alar da çok zartına şunca kılmış diye çıkardı. Şimdi oşonluktan o korgoşundu, aleminde Kırgız medisinası var emez, dünyalik medisinada var. Mesela galin paytananıp gelgen tarixinde da benim kontinuumunu aytıp kızarkında aytıp kontinuumunda galin paytananıp gelgen proses keyingi orta kılımda da tağıplar paytananıp gelgen. Ana 1000 yıldan beri Kırgız tağıp üstünde var olacak. Uşunda da faydalanmadı, bundan da faydalanmadı. Memleket tüy salsa dile tağıplar çıkara veredi, el paydalı veredi. Şu Uğurbaşı'na, temazı şu Uğurbaşı'na gelip kaldı. Koronavirüstü Uğurbaşı'ndan başka ellik ıhmaminin ayıktırsa bu olur? Bulup, buna derde bir nesini düşünüp alışımız gerek de, o Covid menen olgan, koronavirüs olgan, o beytatlar darılıyordu, o korgoşu paydalanуу kanday effekt berip, degen suroo bir çoğu berip. Bu korgoşunda ошол koronavirüs oğurgandarda darılıyordu, antibiyotik orduna darılası paydalansa olur da, antibiyotik orduna paydalansa olur da, oşunu жақсы bir effektler beredi de, жақсы bir antibiyotik bir effektler beredi. Şunda düşündürüp koyup, mına bol COVID-19 virusu adamdın demalı jolunda jasagan, oğuz, murun, tamak, көңдөй, өпкөнүн эпителинде жашаган бактерияларды активдештирип салат да. Ушул коргошуу активдешкен бактерияларды басып коет. Патогендик оору пайдаланып аткан үчүн басып коет дагы, оору күчөбөй токтоп калат. Анан иммунитет өзүнө калыбына келип жогото берет. Андан ары дагы дарылоо талап кылат өзүчү. Бирок чем антибиотикке караганда бул эффективдүү да. Mümkün 10 есе, minimальный 10 есе айтып атам, мүмкүн 50 есе эффективдүү бул. Эмне үчүн ооруган адам ушунда пайдасын көрсө, пайдаланып уруксат жок. Эмне үчүн? Пайдаланса болот да. Бирок баягы медицинада ошондой адамдарды көбүрөөк өлтүрүш үчүн фармацевтикалык компаниялардын препараттарды көбүрөөк өтүктүрүш үчүн ушул ылайыкташтык түзүлөт. Мына ушуга жол бербейт да, талабына бул жол бербейт. Себеби каражат элге o korgoşunun mesini sürüyor. Özü cilip sürüyor. Anda tavuklar çağırışat. Ana genel farmasi kampanyalar çağırışat. Daha elin çünkü onu kalat da bu. Kırgızstan bardık aymağında ösüp. Bardık aymağında ösüp. Kengir tarkağında ösüp bir tapılcı. Bu paydalanlıkla bulat da anan misal bana köpçülüğü aytım. Keçelerde jakında da buraya geldi. O korgoşundan içip çürüdür. Gidip de ilk aydan aşı içiptir. Hiç ziyan tartkan emez. Kep oşonun da dozasını deli faydalansa hiç ziyanı yok. Janağı surooga aytıp kelsek, Uğurbaşı'ndan başka kayсы dары çöptөр болобу балким элдин Covid-ун жакшы айттыңыз. Силердин таанысыңар барбы, жокпу? Мен ошол бизде пандемия башталгандан баштап эле эл журтка ушу Covid менен ооруган адамдар кантип дарылаш керек деген суроону алдына коюп, андан кантип сактаныш керек, дарылаш ушул жөнүндө мен көп эле жолу элге билдирип бергенмин интернет аркылуу. Как профилактика катарында кантип сактанса болот? Birinci algaçkı stadiyalarından ortancısı gelgende, andan ooruluşup ketken kantip saklanış gerek. Onun jönünde men daşa protokol tüzüp, elge internetten jaralagamın. Eger kimdeki medisina түшүнө турган болсо, ошо врачтарды пайдаланып, ушу протокол негизинде дарылап өмүрүңө сактап калууга белгимен таркатканмын да. Bunun içinde көп пайдаланганда өтө көп болду. Өтө көп болду. Анан азырда пайдаланып жатышат. Ал эми Covid дарылоодогу başka sen darı çöplerin meselesine kelsek, mesela o korgoşunun orduna
O korgoşun ornuna antibiotik ta'sir bere turgan dary çöpler öte köp. Misalı hoş degen 40 mun degen dary çöp bar misalı bizde kigot degen bar. Kigot okup жүрөсүң да. Zveroboy degen bar. Zveroboy bayağı Zveroboydan ciddi son bol çaydanısın ay maçıgonu жақсы ta'sir etedi. Misal ушундай ошонгон дары çöpтерди пайдалансак дагы, пайдаланса да, бул коргош пайдалангысы келбесе, ошондой дары çöpтерди дагы пайдалансып өтө көп жакшы эффект берет. Оор ошундай эле же ага кичине жетпей калабы? Biraz ага жетпей калат да, себеби бул коргоштун күчтүү бактериялык касиетке да, антибиотик берилип, агарына чарбыраак. Таптарга барганда, мисалы жөтөлгөн адамдарга жанагы эшектин сүтүн берет, иттин этин жегизет деген сөздөр бар да эл арасындачы. Ошондуктан ал арам, ага барбагыла деп айткандар да бар. Анан чын эле сиздерде ушундай ыкмалар колдонулабы? Кандай десем экен? Мисалы, эгер сен өпкөнүң кайсы бир оорусуна сөз кылып аткан кезде, мисалы бронхит болобу, хронический же астмасы болобу, же пневмониясы болобу, же плеврит болобу, же өпкөн атилектазасы болобу, эсиге өпкөн ооруларын дарылоодо иттин этинде витаминдер бар. Иттин этинде витаминдер бар да, мисалы B4, yani B3 деген витаминдер бар. Ушул витаминдер өпкөнүн функционировать этишине жакшы эффект берет да. Мисалы эттин шорпосун, мисалы мен кээ бир пациенттерим кыйналып кеткенде, аларга айтам да, эттин шорпосуна ичкиле депчи. Эми корейский кухняда жасалат. Мисалы мен муну пайдаланам да, ачык айтайын. Мен муну пайдаланам, ушул эттин шорпосун ичкиле депчи. Пайдаланам. Экинчи менен бул эшектин сүтү. Эшектин сүтүнү келгенде эшектин сүтүнү биз өпкөн ооруларына пайдаланып отурам эмес да, ал эффект бербейт. Эшектин сүтү боордо онун гипоалбуминия деп коет да, албумин түшүп кетет. Сироз менен ооругандардачы. Ошондо пайдаланса болот. Бирок бир пайдалуулук эшектин сүтү, не только эшектин сүтү, мен көбүнчө эшек сүтүнү рекомендация кылган дагы бийинин сүтүн рекомендация кылам. Бийинин таза свежий саалган сүтүн, анан кийин саамалуу көнүп мен рекомендация кылам. Азыр деле жакында бүгүн да бирөөгө рекомендация кылдым. Бийинин сүтүн иче бер депчи. Кубанычтуу бир кабар айтып коеюн. Мисалы, Өзбекстан мындан 3 жыл мурда баштады бул ишти. Элдик медицинага уруксат берип, элдик медицина практика киргизип, чөйрөсүнө киргизип баштаган 3 жыл болду. Азыр эми Жапардын командасы айтып койсо, мына врачтар кызганып, күйүп эле баягы источник куруп калган да, ошол токолуп чыгышат. Мисалы, бир эле ашимдердин көз карап эмес да. Башка таптар да толуп атат. Алар дагы легалдаштырып, закондоштуруп, алар дагы мамлекетке налог төлөш керек. Мамлекетке налог төлөш керек. Мамлекет законунун алдында жооп бериш керек да. Бул эң туура багыт эми алынып жатат деп эсептейм да. Бирок мен бир нерсе айта кетейин. Ошо Саламат сактоо министрлигинде дагы кимдер иштеп отурат, врачтар иштеп отурат да. Врачтар ушул жерде отурганда кызганып, күйүгүп, бул закондук правовых нормалар ушундай татаалаштырып, кыйындатып түзөт деп эсептеймин да. Кандай бир жол менен бөгөт коюп жолдон тосушат да булар. Азыр өзүңүз айтып калдыңыз, ошо саламаттыкты сактоо министрлиги деп. Ошо 2 күн мурда ошо министр маалымат каражаттарга чыгарыптыр да, сизге чалсам албай атат, биз сүйлөшөлү дегенбиз депчи. Ошол боюнча сурайын дедим эле. Мен чалсам эле алып атасың, анан эмнеге министр чалганда албай атасыз? Айленай мына телефонун кара мына бирөөнү кара жооп берели экен, мына экинчиси. Мен кийин жооп берем. Ошондо албай калсам да мына жооп берем. Мына кара, мына баардык кызарган нерсе жок. Мына көрдүңбү? Жооп берем мен. Алдап атат дейли. Жогору мүмкүн жогорку тараптан тапшырма болгондур да, мени баягы элди манипуляция кылып атат. Бийликтичи. Тияка жооп бериш керек да. Анан булар телефонду албай атат деп актанып атат. Азыр Facebook'tan жооп жаздым. Мага эч ким звонить эткен жок депчи. Мен адресимде турат да. Мен мисалы кат менен кайрылганмын да. Телефондон сырткары адресимде турат да.
Adresi adam jönөсү турат да, адресинде турат да. Бул жогорку тараптан кантип кутулганды аман издеп атат Саламат сактоо министрлиги. Түшүндүңбү? О бийликтен коркуп, айтайлы, ол коргоочун пайдалануу практикасы туура эсептелип чыкпадым ба мен, Андан бөлөк биз ковидтарлыктын протокол биздин колубузда турат да. Пандемия доор атабы, бийлик элди сактап өмүрүн деп атат да. Анан булар протоколду киргизишкенге караганга милдеттүү да. Булар 10 айдан бери карабайт да. 10 айдан бери жатат да булардачы. Анан тияк сураса телефон өчүргөндө бир нерседен кутулуш керекпи? Ошону жасап атпайбы? Sizge? Жок. Айтып атпайбы, булар баары врач да, кызганып күйүп тура берет. Ошо министр деле, анын орун басарлары деле, анан алар доктордун акыбалан табыптын ишине карайбы. Уялышып атпайбы да, намазданып атпайбы. Мына силердин алдыңарда мына соткамды көрсөтөйүн, мына. Мына карап көр, мына. Соткам мына 2 номерди албай калыпмын, азыр сенин алдыңда ушуну чаламын. Сенин алдыңда чалайын. Извините, абонент разговаривает по первой линии. Пожалуйста, ожидайте ответ. А эгер министр өзү чалып, сизге иштешүүнү сунуштаса, иштейсизби? Эмнеге иштебейт, эме иштешем? Мына себеби менин кызыкчылыгым мындай да, элдин өмүрүн сактап калыш керек болуп атпайбы? Менде мындан улам бир суроо пайда болуп атат да дагы. Садыр Жапаров ошол огоргошун менен дарылоого мүмкүн деп айткандан кийин, ошо министр айтты, ошо Садыр Жапаров жашаган резиденцияда даярдалып атат деп. Сиз ошого катыштыңызбы? Жок, катышканым жок. Сен сыяктуу эле ошо интернеттен уктум. Интернеттен уктум, анан мен сүйүндүм. Анан бир мезгилде президент АТК чындап күчөп кетти. Айрыкча НПО тараптан, орус басылмалар тарабынан, анан биздин врачтардан баягы нейтралдыгы диван геройлору бар да, баарлык президенттин тарапынан мазактап чыккандан мен мажбур болдум да көтөрүлүп, элге түшүндүргөнгө, бул коргоошун ковидтар болгон ошондой эффект болду. Мен муну адис катары айтайын силерге деп ошончо айттым да. Ал эми мен мисалы Садыр Жапаров менен министр башкалар эч кандай байланышым жок. Эч кандай байланышым жок менин. Сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп бизге майк бергениңиз үчүн. Анан өзүңүзгө эркин микрофон берсек. Эмнени каалайт элем? Негизгиси баягы мен эл журттун кызматында жүргөн адамбыз да. Анан эл журт болсо ошо ден соолук бузулганда эле мага келет. Анан ошондуктан мына Кудайым ар бир Кыргызстандын эл журтуна ушул мына пандемиядан кырсыктан сактасын да. Анан сактасын, анан ушул эң бир Кудай Алла Тааланын берген бир жакшынакай бир динибиз бар да. Мусулманчылык динибиз бар. Динибизге бекем болойлук, жараткандан сыйынып, ибадатыбызды бекем кылайлык. Анан Кыргызстандын эл журтунда, ушул Кыргызстандын жерине жаратканымын рахматы түшө берсин деп тилектейм да. Чоң рахмат. Силерге да Аллах